Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Ынтымак телеканалында чарпалек көрсөтүүсү жана анын алып баруучусу мен Расул Абазбеков. Биз өз көрсөтүүлөрүбүздө коомдогу актуалдуу жана суроо жараткан маселе көйгөйлөрдү талкуулайбыз. Улуттук статистика комитетинин маалыматтарына ылайык, бир жыл ичинде ички дүң продукция январь-август айлары үчүн 334 миллиард сомдон ашуун болуп, өткөн жылга салыштырмалуу 6,2% өскөн. Өндүрүштүн болсо көлөмү 17%-га өстү дейт. Бул цифралар канчалык деңгээлде реалдуулукка жакын? Анткени, мисалы, январь-август айлары үчүн эле түшпөй калган салыктын көлөмү 1,6 миллиард сомду бажы боюнча бул сумма 3,4 миллиард сомду түздү. Экономика 6,2 өстү деп айтканыбыз менен импорт 15%-га түшүп кеткен. Кытайдан товар ташы 17%-га, Турциядан товар ташы 30%-га төмөндөгөн. Кипрестин аналитикасына ылайык 5 миллиард сомдук кенемтенин толтуруу үчүн салыкчылар дагы, бажычылар дагы катаал жазаларды колдонгонго мажбур болушат. Бул болсо өз учурунда бизнести көмүскөгө кетүүгө мажбур кылып, коррупция күчөйт. Демек, биздин бүгүнкү темабыз Кыргызстанда ишкерлердин абалы кандай, инвестиция тартууга мүмкүнчүлүктөр барбы деп аталмакчы. Студиянын коноктору менен ушул маселелерди талкуулайбыз. Урматтуу коноктор, биздин студиябызга куш келипсиздер. Алгач эле ыраазычылык билдирем. Менин биринчи суроом. Мындан туура бир жыл мурда, август айында Кыргыз Республикасынын туруктуу өнүктүрүү боюнча улуттук кеңешинин жыйыны өтүп, ал жерде премьер-министр Абулгазиев 300 000 жумуш орун түзөбүз, аймактарда бизнестөөлөө борборлорун ачабыз, иш берүүчүлөрдүн алынуучу социалдык төлөмдөрдүн ставкаларын төмөндөтүүнү карайбыз, кирешелерди легалдаштыруу жана капиталдын амнистиясын жарыялоону ишке ашырабыз деп айткан экен. Бул иш аракеттерди жасасак, көмүскө экономика ачыкка чыгат деп айткан экен. Ошондой эле ишкерлердин бизнес омбудсменин институтун түзүү демилгесин өкмөт колдойт деп айткан экен. Бир жыл өттү, жыйынтыктарын суроо мезгили келип жетти да, албетте, туурабы, Ыныс мырза? Сиз мамлекеттик органдын өкүлү катары сизден баштасак. Сиз айткандай, өткөн жылкы айтылган иштерден, азыр эле айтып кеткен иштерден бир тобу уже ишке ашты десек болот. Алсак, өзүңүз айтып кеткендей, бизнес акыйкатчы институту түзүлдү. Быйылкы жылы 2019 жылы ал ишке кирди. Ал боюнча азыр ишти башташты. Бул биринчи. Экинчи, жанагы өзүңүз айтып кеткендей, эки шаарда, Кыргыз Республиканын өкмөтүнүн токтому менен эки шаарда, Ош шаары менен Бишкек шаарында ишкерлерди тейлөө борборлорун ачуу боюнча токтом кабыл алынды. Ошол токтом боюнча азыркы учурда Ош шаарында, Ош шаардык мэриясы менен биргеликте Кыргыз Республикасынын экономика министрлиги бул жерде баш болуп, андан ОБСЕ үчөө азыр 3 тараптуу келишимге макулдашылып, жакын арада ушул келишим болуп коюлат. Ош шаарында сөзсүз ушул ал жерге уже бул жерде уже жерлерди аныкталды. Кайсы жерге курула турган атайын борбор курула турган болду. Бул боюнча акча маселеси да чечилди. Буйруса, жакын аралыкта бул иштер башталат. Түшүнүктүү. 300 000 жумуш орду боюнча. Бул боюнча мен республика боюнча айта албайм. Ош шаары боюнча. Ош областы боюнча негизинен былтыркы жылда 70-ке жакын жаңы ишканалар ачылып, 600ден ашуу иш орундар, жумуш орундар түзүлдү. Ал эми бул 6 айдын жыйынтыгы боюнча дагы азыр биздин неме боюнча 47 ишкана ачылып, 400дөн ашуу жумуш орундар түзүлдү. Бул жаңы ишканалардын эсебинен. Андан тышкары башка окутуулар, башка бош орундар болуп атат. Мен жана айткандарым жаңы ачылган ишканалар эсебинен болгондор. Түшүндүм. Айтылып аткан иш-чаралар канчалык деңгээлде экономиканын өсүшүнө жардам берди деп айта аласыз? Мисалы, бизнес, көмүскө бизнес деп көп айтабыз да биз, туурабы? Көмүскөдөн чыгыш керек деп айтабыз. Көмүскө бизнес маселеси бар. Бул
маселени бардык жерде айтылып келет, чоң деңгээлде жерлерде. Бул боюнча бир топ аракеттер көрүлүп атат. Бирок мына биз аракеттердин бири деп мына ишкерлерге бүгүнкү күндө түзүлүп аткан шарттарды айтсак болот. Мисалы үчүн азыр эле мына быйылкы жылкыны айтсак, мына 2019 жылы, 2020 жылга 2 жылга ишкерлер үчүн атайын мораторий жарыялады текшерүүнү. Пландуу текшерүүнү токтотушту атайын токтом менен. Бул демек 1 январь 2019-дан 1 январь 2021 жылга чейин пландуу текшерүүлөр токтотулган. Мораторий жарыяланды. Бул биринчи чара. Экинчи чара азыр эле айтып кеткендей, көп мына мисалы үчүн жакшы билесиздер, кооперативдер, айыл чарба кооперативдерине, МТС деп коебуз, трактордук станцияларга, ошондой эле логистикалык торгово логистикалык центрлерге атайын жеңилдетилген салыктарды киргизди. Бул өкмөт тарабынан киргизилди. Бул боюнча айтсак, жанагы киреше салыгын бул алып ташталынды. Ошол айыл чарба продукцияларын жана мен айткан кооперативдерге, торгово логистикалык центрлерге жана МТСтерге. Андан тышкары жаңы ачылган ишканалар 3 жылга чейин салык төлөшпөйт. Жаңы ачылган ишканаларды 3 жылга чейин текшерүүлөр токтотулган. Андан тышкары дагы жаңы эгерде кайра иштечү ишканалар жерлерде, региондордо жергиликтүү сүйрөдө иштесе, аларды жанагы кошумча нарк салыгынан ошондой эле кайра ишканалардын кошумча нарк салыгынан 50-80%ке чейин азайды да. Төлөөлөрү. Андан тышкары мына өзүңүздөр жакын эле айтылып келет, преференция калктуу пункттарга преференция берилип, алыскы мындай шарты оор айылдарга 4 салыктан, эгер ошол жерге ишкана өндүрүш ишканаларын ачса, 4 салыктан бошотуу каралды. Бул биринчиден пайда салыгынан, сатуудан алынган салыктан жана жергиликтүү кеңештер аркылуу мүлк салыгын, жер салыгынан бошотулду. Бул ошол өкмөт, Кыргыз Республикасынын өкмөтү тарабынан азыркы күндө ишкерлерге түзүлүп аткан шарттардын эң негизгилери. Рахмат чоң. Бактын мырза, сиз ишкерлерди колдоо борборунун өкүлү, мамлекеттик эмес, бейөкмөт ұйымдын өкүлүсүз да. Азыр эгерде мамлекеттик органдын өкүлү айтып отура турган болсо, жеңилдиктер бир топ берилиптир. Туурабы? Туура эле. Эми мына ошол жеңилдиктерди ишкерлер сезип атабы, билип атабы? Ошол өзгөрүүлөргө алып келеби, жокпу? Башында ошо бизнести тейлөө борбору жөнүндө сөз кетти. Ошол жөнүндө айтсам, азыркы учурда ошонун алкагында ОБСЕ как донор катары Түштүк жергесин, Жалал-Абад, Ош, Баткен. Ушул 3 областта ишкерлерди колдоо борбору ачылган. Получается, азыр ОБСЕнин тарабынан каржыланат. Ал жерде 3төн эксперттер отурат да. Бул өкмөт катышпаган борборлор. Өкмөт катышпаган борбор. Бул ошол жанагы бизнести тейлөө борборунун түптөлүшү. Эми ишкерлерде аң сезимде ошол нерсе калыптанып, барып кийин ЦОП деген понятие киргенде, вот ошол жака барып кайрылса болот деген нерсенин алкагында жүргөн иштер. Азыркы учурда Тынысбек акабыз айтып кетти, то что Ошто, Бишкекте бизнести тейлөө борборунун кайсы жерде жайгашканы аныкталды, чечилди деп. Менде терс маалыматтар бар да. Азыркы учурда эч кандай жер аныкталган эмес. Анан мисалы аны кызыктар болуп, эми түздөн-түз мамлекетчи болсо муниципалдык башкармалык мэрияга кызыктар болуш керек да. Вот мен өзүм билгенден 2 жолу ОБСенин өкүлдөрү да келген. Анан кандай имарат берилет, кайсыл жерде ошол нерсени жайгаштырганга мүмкүнчүлүк бар деп туруп 1-2 жолу жолугушуу болгон, бирок жыйынтыгы менимче ачыкка чыгып бир чекит коюла элек. Анан жаңкы 3 жылдык жаңы ачылган ишканаларга 3 жылдык салыктан бошотулду деп айтып кеттиңиз, Тынысбек эке. Ишкана, мисалы, ишкер жаңы катталгандан кийин эч бир ишкерде андай маалымат жок да, биринчиден. Мен өзүм бул багытта тармакта да көп иштегем.
Анан салык инспектор менен кече жакында да жолугуп сүйлөшүп, кайсыл багытта же кайсыл тармакта алып барган ишмердүүлүккө ушуга окшогон льготалар бар деп суроо бердим, жеңилдиктер. Ошондо инспекторлордун өздөрүндө да так маалымат жок дейм, ким экенин өзүбүздүн эле мына шаардык салык инспекциясынан. Мен да уккам, эгерде өндүрүшкө багытталган, анан жумуш ордуну ушунча адамга чейин ылайыкташтырылган болсо, ошол жеңилдиктер ошолорго бар. Анан жөн эле жаңы ачылган ишканаларга мындай жеңилдетүүлөр берилди деген маалымат бул туура эмес да. Анткени канча жаңы баштаган ишмердүүлүктөр катталып жатат. Ошол эле учурда салык инспекциясы деле кайра-кайра убагында отчет тапшырбаса же болбосо убагында төлөбөсө, кайра аларды чакырып тийиштүү чараларын көргөн учурлар көп эмес. Азыркы ушу ишкерлерди колдоо борборуна дагы именно ошо салык маселеси боюнча дагы көп кайрылышат. Поэтому бул маалыматты эгерде чындыгында ушундай программа бар болсо, мен мисалы интернеттен канча издедим. Салык кодексинде өзүндө дагы түздөн түз каралган эмес да бул жеңилдетүү. Мүмкүн бир жаңы бир положение менен бекитилгенби же болбосо бир отдельный бир токтом менен бекитилгенби, ол боюнча маалыматты мен дагы таба алган жокмун. Анткени келген ишкерлерге ошондой маалымат берип, уккандан кийин инспекторлордун өзүнө кайрылып, алардын да маалымат ала албагандыгыма байланыштуу ишкерлерге да андай маалымат бериштен тартынып турам. Түшүндүм. Демек, айтылып аткан сөздөрдүн баардыгы ишкерликти колдоо борборунун юрист консультант таппасаң да ишкерлер кантип табат? Мен айтып койсом, Бакыт, биринчиден азыркы айтылып аткан маселе бул Кыргыз өкмөтүнүн 24 апрель 2019 жылы 193 токтому чыккан. Ошол жерде жер салыгынан, то есть ошол жерде калктуу пункттарды преференция берилген да. Ошо калктуу пункттар бул жерде көп шаарлар, айылдар кирген. Биздин ош шаар кирген эмес. Ош шаары жок бул жерде. Калган башка райондор, башка шаарлар кирген. Ошол жерлерде өндүрүш ишканасын ачса, ошол 4 салыктан бошотулат деп бул уже токтому кабыл алынган. Ошон үчүн муну сиздер менен ишкерлерге жеткириш биздин милдет. Биз мына азыр ушул маселени жеткирүү боюнча бир топ аракеттер көрүп атат. Тырс мырза, дагы бир маселе, сиз айттыңыз, 3 жылга чейин мораторий жарыяланды дедиңизби? 3 жылга чейин текшерүүлөргө мораторий жарыяланды деп айттыңыз. Жаңы ачылган ишканаларга. Ушул менен макулсузбу? Бул менен макулмун. Бирок бул Тыныс ака айтып кеткендей пландуу текшерүү. Анан внеплановая проверка дагы бар да. Бул азыркы учурда эми бул чындыгында эгерде ишкер бир мыйзамды буза турган болсо, ошол факты ачыкка чыга турган болсо, ошонун алкагында текшерүү жүргүзүлө турган барып текшериш керек. Ооба. Анан эң эле көп текшере турган же болсо ишкерлердин эң эле көйгөй пайда кыла турган текшерүү орган бул салык инспекциясы. Мораторий ол салык инспекциясына тиешеси жок. Ошол жагы бар. Кимдерге мораторий жарыяланган анда? Кимдер текшербей? 11 мамлекеттик контролдоо органдары каралган. Бул санэпидстанция, экотехинспекция, башка да ветеринарный служба, соцфонд, көп калган нелер бар. Түшүндүм. Дагы бир суроо. Салык инспекциясынан башка дейм. Түшүндүм. Эми эң негизгиси Бакытбай айтмакчы, салык инспекциясы көбүрөөк текшерип турат экен да. Кийинки суроом. Бүткүл дүйнөлүк банк мындан 2-3 жыл мурда Чүй облусу менен Бишкекте 300дөн ашуун компаниянын өкүлдөрү менен сурамжылоо өткөрүптүр да. Ал сурамжылоодо буга катышкандардын көбү 84%дан ашууну кичи бизнес экен, чоң бизнес эмес, кичи бизнестин өкүлдөрү экен. Сурамжылангандардын 80%дан ашууну же 300 инвестордун 240 алардын бизнес жүргүзүүсүндө коррупция, ачык айкындуулуктун төмөндүгү жана бийликтин күтүүсүз чечимдери тоскоолдук кылаарын айтышкан да. Ушул боюнча суроо берейин сизге. Жергиликтүү деңгээлде мына сиз ишкерлер менен иштейсиңер да, туурабы? Бул сурамжылоого канчалык деңгээлде кошуласыңар? Анан бүгүнкү күндө коррупциянын деңгээли төмөндөдүбү же тескерисинче? Коррупция маселесин сөзүм аягында айтайын. Азыркы жанакы сиз айткан жергиликтүү органдардын чечими тезден тез өзгөрүлүшү. Мисалы, ушул эле жылдын башында башталган мэрия тарабынан бир топ иш-чаралар жүрдү. Жанакы реклама илген шиттер бар. Ону
ар бир ишкерге келишимдин негизинде бекитип берген ал жерчи. Анан ошол жерде ар бир темирден турган конструкция бар да. Конструкцияны тургузаардан алдын архитектура тарабынан проектиси бекитилип, такталып, анан ар бир ишкерге уруксат берип, кийин ал курулуп бүткөндөн кийин дагы кошумча текшерүүлөр өтөт. Бардык жыйынтыкталып бүткөндөн кийин ал жерде шиттердин арасында 5 жыл мурун орнотулганы бар, 10 жыл мурун орнотулганы бар, 2-3 жыл мурун орнотулганы бар. Бардык документтер ырас. Бирок ошого карабастан быйыл жылдын башында май айларында дагы кайра кайталанды. Ошол рекламдык шиттердин техникалык абалы начар. Ошол себептен биз аларды алышыбыз керек депчи. Ушул маселе мисалы реклама жарнама багытында иш алып барган бир топ ишкерлердин көйгөйүн кыйла кыжалат кылып анын бардыгын да ойго салды. Арасында жок дегенде бир 30-40 сайт мэриянын сайтына дагы жарыя болуп атты. Мен адашпасам 50-60га жакын рекламалык шиттер демонтаж болуп кайра ордуна келет депчи. Кийин ошол эле ишкерлер бизге кайра кайрылып келген учурлар бар да. Мисалы ошол эле жерге мага майлы. Азыр бул рекламалык конструкция бизге туура келбейт. Эгерде келбесе, эмнеси келбейт, бизге бир тагыраак маалымат берсейинчи, бизге да мындай курук союзчу курук домот. Олар жөн эле чыгып, мониторинг комиссия түзүп, мониторинг жүргүзүп, анан кандай бир критерийлердин негизинде баа берип, алар туура келбейт деген жыйынтыкка келишти деген корутундун так ала албадык деди. Анан биз ошол группа менен топтолуп мэриянын атына прокуратурага арыз жаздык. Бирок негедир ошол арызыбызга ошол эле учурда деле мыйзам талабына ылайык 14 күнүн ичинде жообу бардыгына жооп берилиш керек. Ошол маалда чындыгында берилген эмес да, эң негизги бир проблема. Демек, жергиликтүү бийлик дагы аларды күтүүсүз чечимдери менен кыжалатка салып атат да. Демонтаж болдубу? Демонтаж болду. Ону бир катары көрдү. Кайра өздөрү орнотуп беришеби же? Орнотуп беришпейт. Демонтаж дагы ошо шиттин ээсинин акысында, кайра койгон дагы ошонун ээсинин акысында. Түшүндүм. Анан сиз айткан жаңкы коррупция маселеси. Эми эч кимге жашыруун эмес да. Арабызда мисалы бир топ ишкерлер келген, анан арадан 2-3 кайра эле мен болду, аралашпайм, мен жумушум бүттү деп чыгып кетти. Кандай маселе менен чечилген биз эч кимге белгисиз да. Анан кайра эле күмөн ошол тарапка ойт эми, башка мүмкүнчүлүк жок да. Официалдуу эмес төлөмдөр менен чечип алды деген нерсени айткыңыз келип атат да, туура? Ооба. Андан сырткары дагы кандай маселелер, коррупция маселеси барбы ишкерлерге тоскоолдук жараткан? Кайсы жерлерде коррупция болушу мүмкүн? Же бардык эле жактарында ушундай нерселер менен туш болушабы? Көпчүлүк учурда мен өзүм практика жүзүндө башымдан өткөнүн айтсам, мисалы бир жумуш мыйзам талабында мисалы ушул эле жумуш 14 күнүн ичинде каралса, кээ бирине ошол зарылга керек болуп калышы мүмкүн. Же болбосо мыйзамдуу түрдө кайрылат, ошонун жообунун негизинде наркынын маселеси чечилиши мүмкүн да. Жообун эртерээк алышы керек болуп калышы мүмкүн. Алыс барбайм, мен өзүм башыман өтүп, сопровождение кылган учурда деле ошого окшогон фактыларга мен мындай байканып, мындай. Мен бир мисал айтайын сизге. Бир эле мисал айтайын. Сиздердин долбоор бул Жаш ишкерлер ассоциациясынын алдында түзүлгөн долбоор. Туура. Ошол ЖИАнын мүчөсү бар, мурда адашпасам, ошол жерде аткаруучу директор да болуп иштеди беле, Жасур. Ооба. Жасур деген жигит соц тармактарда бизде негизде бизнести иштетпейт экен деген таризде бир жарыя менен чыккан болчу да. Эгерде силердин ассоциациянын мүчөсү, мындайча айтканда, силердин бир көмөгүңөр менен жүргөн адамдарды иштетпесе, анда башка жөндө кантип айтса болот дейм да. Жасур акенин эми интернетте өзүнүн баракчасында кандай жарыя кылганын чындап менде кабар жок. Анан негизинен бизнес ассоциациянын мүчөлөрү иш алып барып аткан учурда эгерде ошого окшогон маселелер болсо, мүмкүнчүлүгү барлар өздөрү чечет. Анан эгерде көпчүлүккө тиешелүү маселе болсо бизге кайрылат. Анан биз кайра эле ошолорду сопровождение кылабыз. Жыйынтыгы сурап коюшуңуз керек экен анда өзүңөрдүн ассоциациянын мүчөсүнөн. Тас мырза, ушул эле суроо сизге. Коррупция деп айтып атабыз.
тоскоолдуктар деп айтып атабыз. Муниципалитеттен, мамлекеттик органдардан, анын ичинде фискалдык органдардан депчи. Буга каршы кандайдыр бир чаралар көрүлөбү же мамлекет жардам бермиш болуп, биз жардам алмаш болуп жүрө беребизби? Бул маселе азыр Бакыт мырза айткандай коррупция маселеси президентибиз баш болуп аракет кылып атат. Ушу коррупцияны жоюу жүрүш эмес, деңгээлин азайтыш. Бул эми бардык эле мамлекеттерде коррупция бар, бирок деңгээлин азайтышыбыз керек. Эми биздин өзү министерство, биздин Кыргыз Республикасынын экономика министрлиги негизинен ушу ишкерлер тарапта болуп, ошо ишкерлердин ушу көйгөйлөрүн карап, ошол көйгөйлөрүн чечүү маселесинде бир топ аракеттерди көрүп атат. Эми бул боюнча мен дагы көп айтып кетсем болот. Ошолордун ичинде ушу баягы коррупцияга каршы күрөш боюнча да аракеттер көрүлүп атат. Бул себеби жанагы ар бир ведомствода, ар бир ошол министерствода ошол коррупция маселесин атайын иш-чара менен каралган. Ошондуктан биз эми көбүрөөк биздин экономика министрлиги ишкерлердин көйгөйлөрүн, ишкерлердин ошо кыйналган маселелерин карайбыз. Ошон үчүн биз ошол жакта тараптабыз. Ал эми жана мамлекеттик органдар ошо баягы тамырлап кеткен коррупцияны азайтыш боюнча аракеттер көрүлүп жатса керек. Мисалы агай, мисалы сиз экономика министрлигинин аймактык бөлүмүнүн башчысы катары сизге ишкерлер кайрылабы? Кантип кайрылат? Эми коррупциянын эң негизги душманы бул ачык айкындуулук да. Бардык нерсени ачык жасап койсоңур же болбосо кандайдыр бир кайрылууларга мүмкүнчүлүктөр кеңири болуп, ошо кайрылууларга жооптор болгон учурда анан ошол текшерүүчү органдар бир сестенип калса керек деп эсептеймин да. Сиздерде кандай бир иш-чаралар каралган бул иш-чараларды азыр эле жана эле мен айтып кеттим. Жок, мисалы сиз оперативдүү кантип эме кыласыздар? Токтом мен конкреттүү бул мамлекеттик бюрократия жөнүндө айтып атам да. Мисалы былтыр айтылган нерсе бүгүнкү күнгө чейин ишке ашырыла экен. Мисалы бизнес чөйрөнү билбейм, консультация кылуу боюнча борборлор дагы деле ачылбаптыр. 300 000 жумуш орду эмес, 1000 орун ачылбаптыр мисалы да. Республика боюнча 300 000 ачылган жок да эми. Эң чоң Ош облусунда 1000ге жетпеген жумуш орун түзүлүп аткан болсочу. Бул маселе боюнча эми азыр бир тараптуу айтпашыбыз керек. Мен бул жерде коррупцияны бир эле жанагы мамлекеттик органдар жасайт десек болбойт. Себеби кээде биз өзүбүз ишкерлер да ошого көмөктөшүп коебуз да. Ошо тезирээк ишибиз бүтүп кетсин, ушул маселе тезирээк чечилсе экен деп өзүбүздөн да болот, мында айтып кетишибиз керек. Көбүрөөк ошол маселелер болуп калат. Ал эми мамлекеттик органдарга мына өзүңүздөр жакшы билесиңер, президент баш болуп бул коррупция менен катуу күрөш жүрүп атат. Мунун эми жыйынтыктарын мамлекет деңгээлде айтылып атат. Бирок эми баягы ишкерлер менен биз дайыма жолугушуу жүргүзөбүз, айтабыз. Мүмкүнчүлүк болсо ошо кайсы жерде жолугушууларда бир мына форумдарда кече жакында эле мына 2 жолу форум өткөрдүк. Ишкерлердин маселелерин дайым тизмектеп, ошол маселелерди чечүүгө биз аракет көрүп атабыз. Түшүндүм. Мырза, мынакей инвестиция тартам деген жарандар үчүн, ишкерлер үчүн негизги кайсы көйгөйлөрдү көрүп атасыз? Сизден баштайлы. Инвестицияны, мисалы, көлөмүн 1,5 жылдыкта 393 миллиондон доллардан ашуун инвестиция келди деп атат. Дагы бир маалыматтарда Кыргызстандан инвестиция агылып чыгып кетип аткандыгы жөнүндө айтылып атат да. Ошон үчүн биз өзүбүздүн деңгээлибизде сүйлөп турган болсок, Ош шаары, Ош облусунда инвестиция келип атабы же келбей атабы? Келбей атса үчүн кандай тоскоолдуктарга байланыштуу? Инвестициялык климат жөнүндө сөз болуп атат экен да азыр. Инвесторлор келбейт эмес, келет. Мисалы 2-3 жыл мурун мен бир башка бир компанияда иштейт элем. Именно ошол периодда өтө көп Кытай эл республикасынан инвесторлор именно кен байлыкка багытталган ишке кызыгып аябай көп келишкен да. Анан келип ишин баштаганга аракет кылып, бирок негедир аягына чыкпай көпчүлүгү кайра өз мамлекетине кайтып кеткен.
буга түздөн түз байланышканы эмне деп кызыгып да суроолор болгон. Көпчүлүк учуру келгенде именно вот недропользование боюнча лицензияны алып аткан учурда бир татаал бир процедура. Аны алып алгандан кийин жергиликтүү эл же болбосо ошол эле учурдагы жергиликтүү кайра эле бийлик. Ол эми көпчүлүк учурда райондордо жайгашкан. Ошондо бир айыл өкмөткө байланышкан болот. Ошол жер бир айыл өкмөткө тийиштүү боло турган болсо, ошол айыл өкмөттүн өзү жергиликтүү бийлигиндеги депутаттар болобу мүмкүн, айыл өкмөт болобу, өтө көп кызыктарлар. Анан же болбосо мамлекет тарабынан бизге эч кандай бир кепилдик жок. Эл келип именно ошо ишмердүүлүк ишкерлердин дагы ишине аралашат да. Мындай караганда мамлекет тарабынан бизге кандай кепилдик бар? Эгерде келип мындай жаңжалдар чыга берсе деген. Себеби эмне деп ойлойсуз? Мисалы ошол кен байлыктар боюнча айрыкча жергиликтүү эл такыр эле макул болбой жаткандай сезилет. Ошол эле Солтон Сарыдес, алыс кетпестен Кадам жайдагы Шамбесайды айтабыз. Чоңалайдагы Кайдини айтабыз. Күнүгө тополон. Бул менимче кайрылып келип эле кайра коррупцияга такалышы мүмкүн. Анткени ар бир ишкер кен байлыкты колдонууда дагы өзүнүн эрежеси бар. Эгерде ошол эрежесине ылайык тийиштүү мамлекеттик отчетторду төлөп, мамлекет койгон тартип менен иштей турган боло турган болсо, элдин дагы бир тынчтыгы сакталышы мүмкүн эле. Анан келип безобразный иш алып бара турган болсо, элдин дагы кыжыры келиши мүмкүн. Эмне үчүн ондой иш алып барып атат деген учурда кайра эле текшере турган органдар барып мүмкүн көзүн жумуп коюшу мүмкүн. Ошол маселеге такалышы мүмкүн. Демек, бул жерде дагы ошол биздин кендирибизди кескен коррупция маселеси жөнүндө сөз болуп атыптыр. Мен ушул суроону сизге бергим келип атат да. Албетте сиз буга түздөн түз жоопкер эмессиз, бирок экономиканы жөнгө салуучу ведомство катары айтсаңыз. Эмне үчүн биздин инвесторлор жергиликтүү калк менен тил табыша албай атышат? Бул биринчиси. Экинчиси, эмне үчүн ушул чыр-чатакты жөнгө салууда мамлекет жергиликтүү калк менен сүйлөшүүнү инвесторлордун өздөрүнүн мойнуна илип коюп атат? Эмне үчүн мамлекет кепилдик алып, Бакыт мырза айтмакчы, бир туруктуулукту камсыздай албай келет? Бул маселе абдан мындай көйгөйлүү маселе деп айтсак болот азыркы учурда. Бирок биз бир нерсени баса белгилеп кетишибиз керек. Инвесторлорго шарт түзүү боюнча биздин Кыргыз мамлекетибизде бир топ аракеттер көрүлүп, бир топ жакшы жыйынтыктар бар. Себеби алсак, мисалы үчүн инвестор келсе, 3 күндүн ичинде бизде регистрациядан өтүп, каттоодон өтсө болот. Ишкердик кылам десе. Бул биринчи. Экинчиден, салыктардын ставкалары бизде төмөн, башка мамлекеттер салыштырмалуу. Мисалы үчүн кошумча салыгы 12%, пайда салыгы 10%. Бул башка мамлекеттерде бир топ жогору турат. Андан тышкары бизде эми шарттар дагы бир топ жеңилдиктер, кепилдиктер мамлекет тарабынан мыйзамдар иштелип чыгып атат инвесторлор үчүн. Мыйзамдуу түрдө ошолордун кызыкчылыгын колдоо, алардын ошол инвестиция кылууда бир топ. Мырза. Бул эмне үчүн анда алардын жыйынтыгы жок? Жанагы сизде келип жанагы маселеге келе турган болсок, да, бул жерде биз жергиликтүү бийлик органдары дейбизби, ошол жердеги жана ошондой эле баягы лицензияны берген мамлекеттик комитет дейбизби, ошолор жанагы инвесторлорго биринчиден толук биздин мыйзамдарды түшүндүрүш керек. Толук жеткире албай калдыбы дейбиз. Андан тышкары жергиликтүү эл дагы биздин элибиз. Ошол жерде жашаган элдерге дагы ошол биздин азыркы учурдагы инвесторлорго болгон мамилени өзгөртүшүбүз керек. Мыйзамдарды түшүндүрүшүбүз керек. Түшүндүрүү иштерин алып барышыбыз керек. Бул тараптан бир топ да маселелер бар. Азыр Бакыт мырза айтып кеткендей, ошол жергиликтүү элдин жерлерде ошол бийликке болгон мындай ишеним, бийликке болгон баягы көз караш өзгөртүшүбүз керек дегендей. Демек, эгерде мен туура түшүнгөн болсом, ошол эле коррупция менен күрөшүү, ошол эле башка өзгөртүүлөрдү жүргүзүүдө кандайдыр бир системдүү жумуштардын жоктугун айтсак болот экен да. Айтып койдук,
мыйзам чыгаруу органы колдоп берди, аткаруу органы анын токтому менен бекитип берди, аткаруу бийлиги. Бирок ал иштебей жатат экен, эффективдүүлүгү жок да. Анткени сиз айтып аткан иш жергиликтүү алып бара турган жергиликтүү органдар компетентсизби же кайрадан эле коррупцияга малынганбы? Бир дагы жумуш жөн бүтпөйт да азырчы. Тоскоолдуктар кайра болуп атпайбы? да ошо азыр сиз айткандай эле ошол жанагы эл жергиликтүү органдар өзүнүн ишин так аткарыш керек. Биринчиден элге түшүндүрүү иштерин катуу жүргүзүш керек. Себеби ошол жердеги айыл башчысы деген бар, айыл өкмөтү деген бар. Ошо жергиликтүү элге жанагы келген инвестордун пайда алып келген жактарын жакшылап түшүндүрүш керек. Ал жерде социалдык маселелер чечилет, бир топ кирешелер кирет, пайда салыктар түшөт деген бир жакшы бир нерселерди алып айтыш керек. Ошондой эле жана экология тараптарын дагы карап, ошо жана экологияга зыян тийбей турган инвестор дагы өзү тарабынан ошол экологияга каршы келбей турган, ушу мыйзамдан чыкпай турган иштерди жасаш керек да. Түшүндүм. Эки тарапта тең бар да бул. Түшүндүм. Эми ошол эки тарапты тең бир ымалага келтирип, биринчиден же болбосо экинчиден мыйзамдуулукка келтире турган мамлекеттик органдар да. Туура. Анан эми көп айтып атабыз ушу бизнес акыйкатчы институтунун негизделгендиги, ал бул жеңиш катары бааланып атат. Ал институт түзүлдү, шайланды, чет өлкөлүк жаран шайланды. Инвесторлордун укуктары бузулган учурларды аябай көп көрүп атабыз, азыр ачыкка чыгып атат. Ушул институтка ишеним барбы жокпу ишкерлерде? Бир нерсени жылдыра алабы? Бизнес омбудсмен жаңы ачылып аткан институту кече жакында ошого багытталган да бир иш-чарага барып катышып келдик. Ол бизнес омбудсменден сырткары, мисалы, Министерство экономика министрлигинин алдындагы атайын агентстволор, инвестициялык кеңештери бар. Ошол сымал эле бизнес омбудсмен, мисалы, чындыгында бир жакшы бир ачуу бир көйгөй бир ишкерлерге же бир инвесторлордун катуу бир укугун тепселенип же бузулган учур боло турган болсо, кайра эле келип кат жүзүндө кайрылуу. Анан анын кароо процедурасы. Ал бизнес омбудсмен өзү эми түздөн түз ол маселени чече албайт да. Мисалы, ал жака арыз түшө турган болсо, ал арызды карап, териштирип, анан ошого жараша тийиштүү мамлекеттик органдарга кайра эле сунуштап бере турган орган бул институтта. Ошол эле кайра эле мамлекеттик органга барып такалат. Демек, сиздин оюңузча бизнес Менин оюмча негизинен жардам берет. Бирок мисалы чукул бурулуш жасай алабы? Олуттуу. Түшүндүм. Менин оюмча кайсыл ишти баштаардан мурун ошол жерде эми баягы айтабыз го, кадр бар жок чечет дегендей. Ошол эгерде ошол омбудсмен ошол жерде иштегендер өзүнүн баягы милдетин так аткарса, бул абдан чоң өзгөрүш берет. Ишкерлер үчүн деле пайда. Себеби дегенде көп өзүңүз айткандай, жанагы маселе көп бул жерде. Демек, үмүт кылып турат. Бүгүн үмүт кылып турат экенбиз да. Үмүт кылышыбыз керек. Президентке атайын петиция менен, ачык кат менен кайрылышыптыр. Коррупцияга каршы уюм бар экен, интернеттен таптым бул петицияны. Алар өлкөдөгү экономиканын сенектикке учураганын, түшүнүктүү да, өспөй калганын, инвестициялардын кескин кыскаргандыгын эң негизги себептердин бири катары күч органдарынын экономикага кийлигишүүсү деп айтып атышат да. Күч органдарынын, фискалдык эмес, көзөмөлдөөчү эмес, күч органдарынын экономикага кийлигишүүсү болуп атат дейт. Күн кур эмес бизнеске каршы иштер ачылып атат дейт. Бул жүйө менен макулсузбу, макул эмес? Милиция, УКМК жана башка. Иштин ар кайсы ишмердүүлүктүн багытына жараша болсо керек. Анткени мисалы, кээ бирки сырьёлорду чет өлкөдөн алып келип аткан учурда кайра эле таможенный процедура же болбосо иностранная рабочая сила, чет өлкөлүк жарандарды жумушка тартуу маселеси. Ошол жерге келгенде түздөн түз эле кайра байланыш биздин укук коргоо органдарына байланышат да.
мүмкүн ошол учурларда кандайдыр бир таасири бардыр. Мен билген учурлар деле бар эми. Мисалы кандай кылышат? Чет өлкөлүк жарандарды жумушка тартуу. Ал процедура өтө бир татаал бир процедура да. 2-3 ушундай органдардан өтүш керек кеминде. Ооба. Мисалы, Миграция кызматы, УКМК, МВД, МИД. Вот ошол процедура негизи ошол процессте мүмкүн эртелетиш үчүн же болбосо бир корутунду алыш үчүн бир органдан кайра эле жанкыга барып такалат да. Түшүндүм. Бул көйгөйлөрдөн сырткары, Тыныс мырза, инвестор келгенде ал инфраструктурага уланышы керек да. Инфраструктура дегенде биз электр энергиясына туташуу мүмкүнчүлүгү, канализацияга, сууга, анан жолдор болушу керек, туурабы? Мына ушул процедуралардын дагы бизде абалы тилекке каршы көңүл жубатпайт да. Туура. Бул маселе боюнча Ош облусунда жылыш барбы? Эми жергиликтүү бийлик айтып атпайбызбы? Азыр президент айтты, ар бир аймактарды өнүктүрүү жылы деп айтып атат 2 жылдан бери. Президент жакшы нерселерди айтып атат. Туура. Жакшы нерселер жасаганга өбөлгө түзгөнгө аракет жасап атат. Бирок биз мындай бир кескин өзгөрүүнү байкай албай атабыз да. Мисалы, бир учур кыргыз экономикасындагы керемет деген дагы болгон болчу, анткени ИДПнын көлөмү 14%га чейин көтөрүлгөн эле. Бүгүн ал жөнүндө эч айтып мүмкүн эмес да. Бул жанагы айткан маселеңиз инфраструктура, инвестор үчүн инфраструктура биринчи кезекте эң керектүү нерсе. Келген инвестор инвестиция салыш үчүн ошол жердеги шартты көрөт да. Бул шарт жана сиз айткандай эле инфраструктура. Инфраструктура биздин Кыргызстанда мындай кандай десем, төмөнкү деңгээлде калып кеткен. Азыркы учурда ошо президентибиз баш болуп, өкмөт баш болуп, бир топ аракеттер көрүлүп, мисалы үчүн алсак, Өзгөн шаарында, Кара Суу шаарында, Ноокат шаарында таза суу менен камсыз кылуу, шаардын ичин канализациясын оңдоо боюнча уже долбоорлор уже бекитилип, азыр иш аракеттер көрүлүп калды. Ошондой эле башка айылдарда дагы инвесторлордун келбей аткан, негизги ошол инвестиция салбай аткан себептерин эң биринчи себептери ошол сиз айткан инфраструктуранын жоктугу. Муну бир күндө тез арада аны оңдоо кыйын экен, ага акча каражат кетет. Муну аракеттер көрүлүп, барган сайын оңолот деген жакшы ниеттебиз. Түшүндүм. Мен да бир суроом бар, Бакыт мырза. Мисалы, инвестицияны илгерилетүү жана коргоо агенттиги деген бар да Кыргызстанда, э? Ооба. Анын башчысы Шумкарбек Адылбек уулу деген киши экен. Ал айтып атат, былтыр бизге 28,2 миллион долларга тете 9 инвестициялык долбоор ишке кирди дейт да. Анын эсебинде 400 жумуш орун түзүлдү дейт. Эгерде биз бир жылдын ичинде 400 жумуш орун түзүлгөн болсо, бул эми мен эч жактан алган жокмун, бул мына ушул кишинин интервьюсунан чыгып атат. Анда экономиканы көтөрүү жөнүндө сөз кылган мүмкүн эмеспи? Салык төлөгөн салыгын айтып коеюн, 3 миллион сом. Так. Эми экономика министрлигине жеткен, именно ошол сиз айтып аткан агентствого жеткен маалыматтар мүмкүн бул жалпы маалыматтын бир бөлүгү да болушу мүмкүн да. Ал жерде жалпы маалымат камтылышы мүмкүн эмес биринчиден. Мен билгенден алардын өзүнүн атайын сайты бар. Ошол сайттар аркылуу же болбосо сайттар аркылуу кызыктар болуп келген, же болбосо келип анан кызыктар болуп барган, анан ошолордун колдоосу менен мүмкүн колдоосу менен ашкан долбоорлордун немеси болушу мүмкүн да. Андан сырткары деле Кыргызстанда башка инвесторлор дагы толгонто койду. Поэтому жумуш орду сиз айткан жанка 400 менен чектелбейт да. Бир жылда жок дегенде ачыл мындай статистикалык эсепке караганда деле Ош облусунун юстиция башкармалыгында бир айда жок дегенде 100-150 ишкана каттоодон же кайра каттоодон өтөт. Ошодон эске алганда дагы ар бир ишканада мисалы анын бир 50% катталган ишкана боло турган болсо,
Вот 50% иштеп кетти, 50% иштебей кетти деген учурду алганда дагы 25 ишканада 2ден сотрудник болгондо 1 айда жок деген. Бул жагы статистика, Бакыт мырза, сөз жок. 400бү, 500бү, бирок экономикада өсүш болушу керек. Туурабы? Туура эле. Биз экспорт, эгерде бизде өндүрүш өнүгүп аткан болсо, экспортко товар чыгарыш керекпиз. Эгерде бизде өндүрүш ачылып аткан болсо, жок дегенде сырттан импорт өсүш керек болчу да. Ушул жагын айтып атам да. Кошумчалап койсом болобу? Сөз түрдө. Сизге кошумча ушул өзгөртүүлөрдөн улам. Албетте киргизилген өзгөртүүлөр менен бүгүн киргизилсе, эртең жылыш болуш деген бул туура эмес. Канча убакытта ушулардын жыйынтыгын көрө алсак болот? Туура айтасыз. Бул өзгөртүүлөр кирди, өзгөрүп кетет дегенден алыспыз. Бирок бул азыркы айтып аткан, сиз айтып аткан агентство бул өзүнүн премьер-министрге баш ийет. Мурда биздин экономика министринин алдында болчу. Өзүнчө агентство болду. Ал өзүнүн жасаган иштери боюнча айтса керек, 400 адам деп. Бир эле мисал катары айтып кетейин. Мына ошол жумуш орундар, азыр Бакыт мырза айтып кеткендей, жаңы ишканалар ачылганын биз Ош областында, мен факт менен айтышым керек. Мына азыр 7 айдын жыйынтыгы боюнча бизде экспорт 65%га жогорулады. Былтыркыга салыштырмалуу. Бул дагы жанагы бир топ аракеттердин эсебинен болду. Эмне чыгарып атабыз биз анча? Бизден эми чыгарылып аткандар бул жерде көп, бардыгын айт десеңиз болот. Эми негизинен биз Ош обласы азыркы жаңы цемент заводдор курулду. Ал Өзбекстанга цемент чыгарып атабыз, көмүр чыгарып атабыз, жана башка продукциялар чыгарып атабыз. Негизинен азыр негизги ошо биз экспорттоочу. Жыйынтык жаман эмес. Жаман эмес. Дагы өзгөрүүлөрдү канча убакыт күтүш керек? Экономиканын мыйзамдарына ылайык киргизилген өзгөртүүлөр кайсы учурдан баштап реалдуу өзүнүн таасирин тийгизип башташы мүмкүн? 1-2 жылыбы? 1-2 жылда дешпейин эми. 4-5 жылга созулушу мүмкүн. 4-5 жылга созулушу мүмкүн. Рахмат чоң. Урматтуу коноктор, биздин студиябызга келип, суроолорубузга жооп бергениңиздерге рахмат айтам. Мындан ары да кызматташып турабыз деген тилегим бар. Урматтуу телекөрүүчүлөр, эсиңиздерге сала кетсем, бүгүн бизде конокто Кыргыз Республикасынын экономика министрлигинин аймактар аралык башкармалыгынын Ош аймактык бөлүмүнүн башчысы Турдубеков Тынысбек мырза болду. Ошондой эле Жаш ишкерлер ассоциациясынын ишкерлерди колдоо борборунун юрист-консультанты Сартмаметов Бакытбек мырза болду. Ушуну менен биздин көрсөтүүбүз аягына чыгат. Бизди ар жуманын 2-күндөрү Ынтымак телеканалынан көрүңүздөр. Сиздер менен мен Расул Абазбеков болдум. Чарпа элек биз маалыматты жеткиребиз.